Улан Өскөнүч, сиз жана жогоруда айтып кетпедиңизби? Азыр акчаны бериш керекпиз. Сентябрда, октябрда акчанын кереги жок деп. Сиз билет экенсиз. Сизге рахмат. Бирок бергиле да акчасын, мына турат бүгүнкү күндө иш алып барбай эле. Туура айтып атасыз. Сиз азыр мынакей асфальтты база турган убакыт азыр. Мынакей гострой ишти алып бара турган убакыт азыр. Анан сентябрь, октябрда бергениңиздердин кажети жок анан. Тилек Кыдырмаевич айтыңызчы, мынагы Талас Нылды Покровка боюнча 3 километр быйыл титулга кирген. 3 миллион капиталдык салымдар менен берилген. Иш жүрбөй атат го, турат го ошол жерде дагы деле. $3 миллион менен эмне жумуш кылабыз эми мында? Улан Өскөнүч. 3 миллион сом боюнча. Талас Нылды Покровка жолу боюнча бүгүнкү күндө основаниясын жасоо жумуштары жүрүп атат. Азыр ал жерде жана Манас деген айылга асфальт салынып атат. Ошо бүткөндөн кийин ушул объектиге көчөбүз. Жумуш деле жүргөн жок аксакал арде. Ал жерге мына менде келген маалымат боюнча. Сизге маалымат келип атат. Мен жеринен барып көрүп атам. Ошон үчүн сиздер азыр 3 миллион менен 3 километрди алып барып техниканы транспортировка кылганыңар эле ошол акча кетет. Улам ар кайсы жерден көчүп жүрө беребизби? Бербейсиздерби акчаны? Быйылкы келген титул боюнча киргизгилеби? Бактыбек Каныбекович, биз титулга кирген боюнча, план боюнча биз толук аткарып келатабыз. Бүгүнкү күндө биз 2 миллиард 982 миллион бердик. Бул Талас Покровка жолунабы? Жок, Мен Талас Покровка жолун айтып атам. Жок, эми алар бул боюнча эми сунуш келген. 1 жылдан бери эле сиздерге сунуш келип атат. Комитеттин чечими бар мисалы. Бизде каралган акча боюнча эч кандай задержка болгон жок. Биз өзүбүздүн планга киргизген акчаларды толугу менен берип атабыз. Быйыл дагы бүтпөйт экен да. 3 километр бүтөбү быйыл? Бүтөт. 3 миллион сом менен эмне кылабыз? Капиталдык салымдарга 3 миллион берипсиздер. Эмне кылабыз 3 миллион сом менен? Транспортировка кылабызбы же кандай кылабыз? Тилек Кыдырмаевич, 3 миллион сом менен эчтеке кыла албайсыздар, билесиз да? Ооба. Айтпайсыздар, мана Минфин эмне дейт эми? Жок, ошо Минфин менен азыр айтпадым, ошо график марттен түздүк. Эми бере баштайбыз деп мына сөз берип атышат азырчы. Сиздер ошо карап коюңуздарчы, канча бересиздер? Ошо Покровка жолу боюнча канча дагы сумма бересиздер? Бактыбек Каныбекович, жанатан ошо айтпадыкпы? Бизге как раз иштөөчү убактыбыз азыр деп. Анан берилген акчаны болсо биз немеге жумшадык да, жактан техника алдык, мына техниканы алып атабыз аяка, ошо техника менен битум алып атабыз. Ошо 1 миллиардтан ашык ушакка кетти акчабызчы. Тилек Кыдырмаевич, сизде маселе жок. Сиз акча болсо эле базам деп турасыз. Мен балдар ДЭУ менен дагы жеринен барып сүйлөшүп келип атам. Финансирование эле жок болуп атат. Бактыбек Каныбекович, биз жана айтып атпайбызбы? 2 миллиард 800кө биз Минтранс менен сүйлөштүк. Ошого тизмеңерди түзүп келгиле. Биз ошонун баарына биз код чыгарып берели дедик. Бул код чыгарып бергенде бул сумманы биз толугу менен банкка отургузуп беребиз. А дальше уже Минтранс аткарган жумушуна жараша акчасын алып берет бул жердечи. Маселе болбойт. Негизги азыр бүгүнкү күндө приоритеттүү деген объектилерди келиштик. Кайсы объектилер кире турганын. Аны Минтранстан балдары түзүп атат бүгүнкү күндө. Биз дагы буну түзгөнчө дагы 1-2 ай убактыбыз өтүп кетет. Анан кайра сентябрь болуп калат. На стадии завершения уже ушул неделя бүтө турган болуп атат. Биз аягына чыгабыз. Тилек Кыдырмаевич, Арашан айылында 4 километрди билесиздер, комитеттин чечиминде кирген. Ал дагы турат. Арал айылында 2 километр турат. Көкташ айылында 1 километр турат. Мына Орчунду приоритеттүү, мына 7 километр деп бердим эле өткөндө дагы. Шунда бир караңыздар. Анан бир президент өзү маалымат каражаттарында жарыялады. Бабанов Өмүрбек Токтогулович, Назарбеков Марат деген биздин патриот жигиттерибиз акча берди. Ушул акча берилгендер Талас областында жумшалабы же жалпы республикага жумшалабы? Таластын ички жолдорун салууга деп, ошо жана ким Бабановдун акчасын өзүңүздөр билгендей жана Салымбеков болсо 50 миллион сом акчаны мына берген. Ошол акчалар. Жок, мен Таластык жана неме толук маалымат айтып кетейин деп атпайм. Ошо немеде 50 миллион сом берген. Аны болсо ошо нардын ички жолдорун салып атабыз. Эми азыр болсо тиги неме биз списогун чыгарып бергенбиз тиги Таластын канча жолу бар экен деп. Ошол боюнча азыр каржылоо маселеси чечилип атат. Ал если бизге тапшырма. Сиздерге түшөбү же Минфинге түшөбү бул акча? Мэрияга түшөт да. Таластын ички жолдоруна бул? Ички жолдоруна.
Баягы сиздерге караштуу баягы сырткы жолдорго кирбейт бул, Жок. Рахмат, Тилек Кыдырмаевич, эми аракет кылыңыз, эми сиздин убактыңыз аз эле калды, бир аз эми жай өтүп кетет, анан салганга да мүмкүнчүлүк болбой калат да. Сиз баягы убактыңызды бөлүп мынакей кычып аткан учурда жумушуңузду таштап келип бизге мындай сүйлөшүп атабыз комитетке. Кээ бир министрлер келбей да коюп атат. Аны өзүбүз да баймай көрүп атабыз. Сизге ыраазычылык, ишиңиз ийгиликтүү болсун. Минфин эми тыйындарын чечип бергенге аракет кылыңыздар. Рахмат. Мүмкүнчүлүк болсо да маалымат боюнча бізде построение работ такое. То есть Министерство транспорта нам дает заявку. Просим выделить такие-то суммы. То есть мы не ведем учет по объектно. Мы выходим из общей суммы, которую нам дает, и уже по объектно в этой заявке дает. То есть она, что Минтранс они дают нам первоочередные свои какие-то наиболее важные вопросы финансирования объекта. Мы финансируем именно по заявке Министерства транспорта. Анан бүгүнкү күнгө дагы айтып коюш керек, ошо график боюнча азыр Минтранс менен иштейбиз, буюрса, что мы входим в положение и будем стараться решать эти вопросы, которые ставятся перед нами и вами, и президентом. Улан Өскөнүч, анда сиз заявка деп атпайсызбы? Талас областы боюнча заявкаңызды окуп коюңузчу анда, Минтранстан берген заявканы. Окуп коюңузчу азыр. Кайсы канча километрге берилди эле? Кайсы объектилер берилди эле? Кайсы жолдор? Заявка по Минтрансу 3 секунды, дайте мы сейчас посмотрим, потому что если нам приходит последняя вы же заявка... сказали, пришла... что сейчас по заявкам мы работаем. Сейчас посмотрим по заявку, потому что на последний раз заявка пришла, например, на 183 миллиона сомов. Мы даем им 183. Не, я по Таласской области спрашиваю. Сейчас посмотрим, сейчас дайте 2 секунды, сейчас посмотрим. Все, айтыңыз маған.